Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын коомдук кеңеши жабык жайларда COVID-19 илдетинин алдын алуу иштери кандай жүрүп жатканы менен таанышып чыгышты. Алар Чүй областынын Молдовановка айылында жайгашкан номер 31 мекемесинде, Степной айылындагы номер 2 айылдар абагында болушуп, бул илдетти алдын алуу жана ал катталган учурда көрүлүүчү иш-аракеттердин даярдыктарына мониторинг жасашты. Аталган кеңештин төрайымы Чолпон Өмүракунованын айтымында бул мекемелерде даярдыктар жакшы. 31 мекемеде биринчи постто тепловизор менен ар бир кызматкердин дене табы өлчөнүп, ал жердеги журналга кимдин дене табы канча экени жазылган соң жалпы тизилүү болуп, андан кийин кызматкерлер өз иш орундарына тарашты. Мында аймактын 7 жерине, имараттарда, ар бир кабатында антисептиктер коюлган. Аймактарда кабинеттерди соттолгондор жана палата күнүнө 2 жолу дезинфекциялар айтылды. Бүгүндөн баштап ошо биздин коомдук кеңеш ар бир мекемени деген ушул коронавирустук инфекция боюнча кандай азыр иш-чаралар жүргүзүлүп атат, кандай даярдык бар, ушул боюнча азыр текшерүү менен мониторинг жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күндө мына 31 колония бул негизи туберкулезный больница. Ушул туберкулезный больницада мына эртең менен баштап көрүп атабыз. Мына атайын өзүнчө деген обсервация даярдалыптыр. Коронавирусный инфекция чыгып калса, анын үчүн деген мына 94 палата ар кандай блокторго бөлүнүптүр да, ошо 94 палата. Мисалы биринчи подозрение болуп калса, андан кийин алардан анализ алып, анан анализдер деген коронавируска туура чыкса деген, андан кийин ушул атайын гир блокко бөлүнөт, анан ошол жактан деген алар деген ар кандай керектүү иш-чараларды, медициналык иш-чаралар көрүлөт, жасалат. Чүйдүн Степной айылындагы аялдар абагына карантин маалында 7 адам келген. Анын 3-өө Караколдон кечөө алынып келинген. Аталган мекеменин жетекчилигинин айтуусунда бул адамдар атайын түзүлгөн алгоритмдин негизинде обсервацияга алынат. Экинчи мекеменин медайымы Самара Ормонова жаңы келген соттолуучу кирүүчү өзүнчө эшиктерди көргөздү. Бул жолу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын коомдук кеңеши медициналык кызматтын поликлиникасында жана госпиталында болуп, андагы иштер менен таанышып чыкты. Аталган кеңештин төрайымы Чолпон Өмүракунунун айтымында медицина кызматкерлери COVID-19 карата улуттуу даярдыктарды көрүшкөн. Ооруканада да, клиникада да кызматкерлерди, пенсионерлерди, ардагерлерди жана алардын үй бүлө мүчөлөрүн кабыл алуу үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Жаңы ремонттолгон имаратта обсервацияга арналып 50 орун даярдалган болсо, изоляцияга өзүнчө бөлмөлөр уюштурулган. Госпиталь поликлиниканын начальниги келгендерди мекеменен тааныштырып чыгып, кардарлар учурда дагы клиникага кайрылып жатканын жана аларды кабыл алууда бардык эрежелер сакталып жаткандыгын айтты. Алар үчүн мында тиш доктор, гинеколог, терапевт, лор, окулист, психиатр кабинеттери иштеп, профилактикалык дарылоолор жасалууда. Мында кичи операция жасаган хирург да бар. Өтө зарыл дары-дармектер камсыздалган. УЗИ, ЭКГ кабинеттери уюштурулган. Алдыда донорлордон тез жардам автоунаасын жана рентген аппараттын келерин күтүп жатышат. Жазаларды аткаруу тутумунун медицина кызматынын жетекчиси, ички кызматтын полковниги Назгүл Солтубекова жасалган иштер туурасында мына буларды айтты. Азыркы күндө коронавирус боюнча жазык аткаруу тутумунда жетишээрлик, канааттандырарлык негизинде жумуштар жүргүзүлүп жатат. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун көрсөтмөсүнүн негизинде, саламаттык сактоо министрлигинин буйругунун негизинде жана жазык аткаруу тутумунун өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен алгоритм иштелип чыгып жана бекитилген. Бардык медициналык бөлүмдөр мекемелерде ошол алгоритмдин негизинде иш алып барып жатышат. Бул жерде профилактика, карантин, изоляция бардыгы ошонун бардыгын тең иш жүзүнө ашырылып иштелип жумуштар инфекционный контролду сактоо менен иш жүзүндө жүрүп атат. Азыркы күндө бардык медперсонал жеке сактануу каражаттары менен
камсыз болгон. Бардык костюм, комбинезон, дезинфицирующий средства бардыгы толук кандуу камсыздандырылган. Жана клиникалык протоколго негизделген боюнча көрсөтүлгөн дарылар менен, дары-дармектер менен дагы бардыгы камсыз болгон. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын коомдук кеңеши кайтаруу жана күзөтүү департаментинде да болушуп, COVID-19га карата иш аракеттер менен таанышты. Мында аталган кеңештин төрайымы Чолпон Өмүракунова, төраганын ордун басары, кайтаруу жана күзөтүү департаментинин башчысы Улан Бердикожоев менен жолугуп, көрүлгөн иш аракеттер, медициналык каражаттар, аскер кызматкерлеринин жана соттолуучулардын коопсуздугу тууралуу сүйлөшүүлөр жүргүзүштү. Азыркы учурда кайтаруу күзөтүү департаментинин өздүк курамы, өзгөчө соттук процесстерин камсыздалган өздүк курам бардык дары-дармектер менен, медпрепараттар менен камсыздалган. Сот процессинде ошол эле учурда соттолуучулар дагы, айыпталган дагы ошо талаптарды аткарып, сот процессине маска менен, перчатка менен, антисептиктер менен баардыгы чыгып атат азыркы учурда. Ошол эле учурда автопландык кароолдор дагы түзөтүү мекемесинен чыгарылып, абактарга жеткирилип атат. Ошол эле автодорожный кароолдор дагы азыркы учурда бул тапшырмаларды аткарып, бардык түзөтүү мекемесинде белгиленген заятканын негизинде ташкылып жеткирилип атат. Бердикожоевдун айтуусунда департаментте бардык жеке коргонуучу каражаттар, коргоочу костюмдар, медициналык маскалар, антисептик жана башка зарыл керек болгон бардык дары-дармектер жетиштүү өлчөмдө. Көңүл буруу. Өлкөбүздө коронавирус издетүүнүн жайылышына байланыштуу төмөнкү коопсуздук эрежелерин сактаңыздар. Күч көргөндө жана жөтөргөндө оозуңарды, мурдуңарды кагаз майлы плитикалак менен жапкыла. Бишкек шаарында жайгашкан номер 47 мекемеге киргенде эле радио рубка аркылуу коронавирусту алдын алуу жана жеке гигиенаны сактоо боюнча маалыматтар берилип жатканын угууга болот. Мындай маалыматтар ар күнү маал менен берилип турат. Ички кызматтын капитаны Лилиана Досалиева учурда мында зарыл керектүү жеке сактануучу каражаттар жана дары-дармектер жетиштүү экендигин билдирди. Мында жасалма дем алдыруучу аппараттар коюлган реанимациялык койка уюштурулган. Андан сырткары обсервацияга 26 койка, аларды териген медициналык кызматкерлер үчүн өзүнчө кабинеттер даярдалган. Мекемеде күнүнө 2 маал тазалоо иштери жүрүп, соттолгондордун дене табы текшерилип турат. Кызматкерлер атайы иштелип чыккан стандарттуу операциялык жол жоболор, анын ичинде түрмөлөрдүн белгилүү шарттарын, кирүүнү текшерүү, байланыштарды көзөмөлдөө, карантин, медициналык изоляция менен таанышкандыктарын айтышты. Кыскасы, бул мекеме бүгүнкү күндө таажи вирусуна карата даярдыктар көрүлүп, алдын алуу иштери жасалып жатат. Бардык керектүү медициналык буюмдар менен камсыздалган.